аллеи художников Кыргызстан. Его биоразнообразие представлены, пожалуй, во всей Бул красе. жерде Кыргызстандын сүрөтчү аллеясында табигатыбыздын баардык кооздугу, көркөмдүгү, сулуулугу көргөзүлүп турат. Кыргыз сүрөтчүлөрүнүн кыл калемдеринен жаралган бийик чокулардагы эркин жүргөн ак илбирстен баштап башка жапайы жаныбарлардын сүрөттөрүн көрүүгө болот. Жергиликтүү сатуучулардын айтымында бул сүрөттөргө чет элдиктерден суроо талап жогору. Бул жаныбарлардын көпчүлүгү кызыл китепке кирген. Аларды өз көзүңүз менен көрүү өзүнчө эле бир казына табуу катети. Все равно, что найти клад. Здравствуйте, Джем. Скажите, пожалуйста, сколько стоят ваши картины? Ну, большие вот эти вот картины стоят. Булар 8.000 сомдон, тиги болсо 10.000 сом. Тоже могут стоить почти так же. Покупают у нас в основном, конечно, иностранцы. Негизинен бизде чет элдиктер сатып алат. Бир бөлүгүн өзүбүздүкүлөр алышат. Акыркы убакытта жергиликтүү алуучулар көбөйүүдө. Алар айрыкча биздин Сары Челек, Ысык көл, Аларча сыяктуу жерлерибиздин пейзаждары көбүрөөк алышат. Бийик тоолорубуз, мөңгүлөр, жылкы, күлүктөрүбүздүн сүрөттөрү. Мына ушулар көбүрөөк өтөт. Или изображение коней, скакунов. Вот это вот популярно у нас. Илимий маалыматтарга караганда Кыргызстандын аймагынын 93% бузулбаган же табигаттын экосистемасы аз-маз бузулган деп аныкталган. Кыргызстан дээрлик климаттык аймак саналган өлкө. Жаратылыштын жана микроклиматтын ар түрдүүлүгүнүн натыйжасында экосистемдин түрдүүлүгү дагы кеңири. Биздин өлкөбүздө чөлдөрдү, кенен жана ийне жалбырактуу токойлорду, жада калса бийик тоолуу альпо системаларын дагы көрүүгө болот. Ошондуктан кыргыз жери жапайы жаныбарлардын жана Борбор Азиядагы өсүмдүктөрдүн 1000 түрлөрү өскөн уникалдуу жер. Эгерде бийик тоолуу чокулардан аркар кулжа көрсөңүз, жакадагы чөл турмуштан кескелдик ташбакаларды көрөсүз. Может быть, люди поэтому покупают их, чтобы повесить на стену и любоваться экологией у нас. Балким элдер үйлөрүнө илип алып суктанып караш үчүн алышат. Бизде экология катуу бузулууда. Мен бир кездеги совет доорун эстесем, ушул эле тротуардын жээгинде арыкта суулар үзүлчү эмес. Тал теректер жапжашыл болуп кооз болчу. Шаарыбыз көркөм жашылга оронуп, бакчаларда гүл жыттары буруксуп, дем алганга жеңил эле. Высыхает все уже тут. Табигаттын кирдешин жана төмөндөсүн ар бир жаран эле көрүп жатат. Аны кыргыз жеринин сулуулугун кыл калемге чийгендер дагы байкашууда. Экологиянын бузулушун жана браконьерликти сүрөтчүлөр аллеясынын жанындагы имараттагылар эле көрбөй коюшту. Аларга көрүндү эле кажети жок окшойт. Анткени андан шайлоо алдында упай топтой алышпайт да. Ну, в Кыргызстане колоссальное количество. Кыргызстанда жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрү көп. Башкача айтканда кызыл китепке киргендери толтура. Мен алардын баарын бирден санап бере албайм. Негизинен адамдардын жаратылышка болгон мамилесин өзгөртүүбүз керек. Балким бизде баардык жаныбарлар сейрек жолукчу. Жана жалаң кызыл китепке киргендер болуп калышы мүмкүн. Если что-то не поменять, если что-то не изменить в отношениях людей к дикой природе. Влад Ушаков журналист, фотограф. Анын Кыргызстанда дээрлик барбаган жери калган эмес. Ал ак карлуу Тияшандын бийик чокуларынан баштап үңкүрлөргө чейин үңүлүп көргөн. Натуралист фотографчы Кыргызстандын жаратылышы менен бала чагынан мектепте жашыл бурч ачылгандан бери алектенип келет. Бүгүнкү күнү Влад Кыргызстандын фотожурналисттер союзунун мүчөсү. Бул адам жергебиздеги жан-жаныбарлардын көбөйүшү жана өлкөбүздөгү сансыз өсүмдүктөр тууралуу бардыгын билет. Анын фотокадрларын дүйнөлүк илимий популярдык журналдардан дагы көрүүгө болот. Барсы в Кыргызстане. Кыргызстанда илбирстер тууралуу көп айтылып, жазылып, анын тегерегинде жакшы жагдай жаратылган. Бирок бизде ошондой сейрек кездешүүчү, тырмагы корч, Тяншан күрөң аюулары бар. Алар жамаатташып жашаган жаныбарлар. Алар Кыргызстанда жана бизге коңшу өлкөлөрдө жашашат. Дүйнөнүн башка эч жеринде кездешпейт. Алардын абалыдагы ак илбирстен кем эмес. Эки эсеге кооптуу болуп турат. Эндемичное животное, то есть он вот в Кыргызстане, там близлежащих с нами странах обитает. Бул арада Кыргызстан расмий деңгээлде өлкөбүздүн экологиялык маселелери жана биотүрдүүлүгүнө жетиштүү көңүл бурбай келатат. Бул пикирге жаныбарларды коргоочулар жана экологдор да кошулушууда. Алар сейрек кездешүү жаныбарларды ысык көлдүн тазалыгын жана табигатты химиялык зыяндуу заттардан коргоо болуп саналат. Работа именно с Кыргызстанда калдыктар жана таштандыларды кайра иштетүү маселеси жолго коюлбай келет. Бул чындыгында эле колго алып ойлондура турган тармак болууда. Который можно задуматься и который нужно заниматься. Экология адистери жаштардын демилгелерин өнүктүрүү фонду мамлекеттик коомдук уюмдар менен өнүктүшүп, Кумтөр ишканасынын финансалык колдоосу менен Ысык көлдүн жээгиндеги жаштар форумун 3-чү ирет өткөрүштү. Анын максаты жаш муундарды жаратылышты коргоонун жашыл ой темасына гана көңүл бурдурбастан, коомчулукту жана саясатчыларды дагы азыркы акча мамилеси доорундагы экинчи планда калган экология темасына чакыруу болуп саналат.
В рамках форума и Былтыркы жана быйылкы жылкы форумдун алкагында биз чакан долбоорлорду колдоону пландап жатабыз. Эгерде сиздер Александра Литвиненконун хайбанаттар бакчасындагы бугу эненин фонунда экомобилдик мектептин ачылышын көрсөңүздөр керек. Анын ишке ашышына 1 жылдан бери жардам бердик. Азыркы учурда Кумтөр ишканасынын жардамы менен бул долбоордун уланышына 23 000 сом бөлүп бердик. Калган каражаттарды иштин жүрүшүн көрүп, ошого жараша бөлүп беребиз. материальной помощи. Бул форумга экологиянын бардык тармактарынын өкүлдөрү катышты. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча талаш тартыш ой жүгүтүүлөрдө бул темада көбүрөөк маалыматтар керек экендигин белгилешти. Ал эми жаш активисттер өздөрүнүн иши менен көргөзүшүп, эс алуучуларга үлгү көрсөтүү максатында кум жээктеги таштандыларды чогултушту. Экологдор бүгүнкү күнү бир тамчы самындалган кир суулардын, алар азыр көлдүн жээгиндеги пансионаттардан 100 литрлеп агып, чарчы метр суулардагы бардык жандыктарды өлтүрүп жаткандыгын айтышты. Эгерде буга азыртадан бөгөт коюлбаса, келечекте кеч болуп ысык көлдүн тазалыгы жоголмокчу. Вот этот форум, Мына ушул форумдун максаты балдарды жөн гана экология маселесине туура түшүнүп, туура мамиле жасоого үйрөтүү маселе бар. Демек, аларды жөндөп, тобекечиликти болушуна азайтуу керек. Болгону белгилүү бир система мамиле болушу зарыл. Должна быть определенная система, подходы. Адилеттик үчүн айтып койчу нерсе, мамлекет деле экологияга көңүл буруп, кээ бир долбоорлорду каржылоодо. Бирок системалуу мамиле болбой жатат. Аткаминерлер келет. Ал эми браконьерлер сейрек кездешүүчү жан-жаныбарларды өлтүрүп, Кыргызстандын ийне жалбырактуу токойлору кыйылып, табигат булганууда. Мындай жагымсыз абалда эң ири стратегиялык компаниялардын жаратылышты коргоодогу иш-чаралары дагы натыйжалуу жана мамлекеттик программалардан ишеничтүү болуп жатат. Вокруг Кумтора очень много вопросов. Кумтөрдүн айланасында айлана чөйрө экология бузулууда дегендей дооматтар айтылып келет. Мына өзүңөр көргөндөй бир эле мисал келтирейин. Жакшылап карасаңыз, аркабызда эле жапайы тоо текелер арка кулжа жайылып жүрөт. Бул жаратылыштын тазалыгын тастыктайт жана жаныбарларга эч кандай зыяны тийген жери жок. Тигине караңыз, мындан 50 метр алыстыкта жайылып жүрүшөт. Жада калса бизге көңүл да буруп коюшпайт. И животных это не беспокоит. Бул ажайып сүрөттү бийик тоолуу кенжерине келген бардык зыяратчылар көрүшкөн. Азырда Жашлоо экологиялык форумдун катышуучуларынын кенжеринен биотүрдүүлүктү сактоо маселесине болгон мамилесине ыраазычылык жаратты. Кыргызстандын булуң бурчунан келген жаш экологдор жана Польша, Орусия, Казакстандан келген меймандары өндүрүштүн, табигаттын, адамдын ушунчалык гармониясын өз көздөрү менен көрүштү. Кумтөрдүн жада калса жапайы жаныбарлардагы коңшу жаратылыш коргонуна караганда өздөрүн коопсуз сезишүүдө. Ну, если я скажу, мне могут люди не поверить. Азыр мага эч ким ишенбейт, бирок мен үчүн сүрөтчү катары жапайы жаныбарларды тартып алчу жер Кумтөр болуп саналат. Ал жерде аркар кулжалар 15-20 метр алыстыкта эле оттоп жүрүшөт. Алар ызуучуунун жанында атайын корукта эркин сезишет. Ал жакта браконьерлер, мергенчилер, кээде аткаминерлер да атканы чыгып калышат. Бирок бул атайын корулган аймак. Ага жараша курал колдонууда болбошу керек. Браконьеры там и охотники, там чиновники любят пострелять. Чындыгында кенжеринде адегенде эле көзгө урунган ири техникалар жана аларга 20 метр алыстыкта кызыл китепке кирген жаныбарлар тынч гана оттоп жүрүшөт. Анткени бул жерде эч кандай коркунучу жок. Кумтөр жеринде Петров көлүнө жакын бир үйүр суурлардын тукуму жашайт. Жана жандарында аркар куржалар жайылып жүрөт. Тажрыйбалуу фотожурналисттин айтканына караганда, Кыргызстандын бийик тоодогу эң ири ишканасынын аймагында экологиянын абалы эң жакшы жана буга толтура далилдер бар. Искусственно создается какой-то ажиотаж вокруг этого предприятия. Бул ишкананын айланасында жасалма эле ажиотаж кылышууда. Мен өлкөнү көп кыдыргам. Көптөгөн ишканаларда болдум. Бирок экологияга Кумтөр сыяктуу эч кимиси кам көрбөйт. Мындай куруу дүрбөлөңдү салгандар болгону бул жерге келип өз көздөрү менен көрүшкөн эмес. Кимдир бирөө үчүн экология, Кыргызстандын табигаты бул бир толук жашоо, баштапкы абалын сактоо. Ал эми кимдир бирөө үчүн экология жага бербеген чындык. Саясатчылар ичиндеги популярдуу болбогон тема аркылуу атын чыгарып, шайлоонун алдында упай топтоого мүмкүнчүлүк жаралууда. Анан шайлоодагы болуп убакыт өткөндөн кийин эле Кыргызстандын кайталаңгыс жаратылышын коргоо иш-чаралары дээрлик унутулуп калат. Айта кетчү жактай саясатчылар жана аткаминерлер арасында айлана чөлөнү коргоочулар жок эмес. Кумтөрдүн жаратылыштык коргоо чаралары мамлекеттик программанын негизин түзө алмак. Бирок бул дагы эч кимге жаба бербеген чындык болууда.